деги эле Россия Федерациясындагы жалпы мекендештер, боордош бир туугандар, албетте сиздерге баарыңыздарга маалым болгондой эле колубуздан келишинче бүгүнкү күндө реклама кылдык. Алгач айта кетчү нерсе бул бүгүнкү күндөгү жалпы Россия Федерациясындагы Маек ТВ каналынын алгачкы коногу. Сиздердин алдыңыздарда адвокат Токтосунов Эрланбек Сапарбекович, куш келипсиз агай. Сиздердин жалпыңыздардын сурооңуздарга жана ошондой эле Москва шаарындагы жарандарга керектүү суроолорго жооп бериш үчүн бүгүнкү күндө алдыңыздарга чакырып отурабыз. Алгач суроонун башында эле агабыз жалпыңыздар менен саламдашып, өзүнүн жарандары жана бир туугандары менен жакшы бир саламдашып алсын, андан кийин суроолорго өтөлү. Туугандар, амансыздарбы? Карантинде кыйналбастан баарыңыздар бирдикте жүрөсүздөрбү? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Ушул мен адвокат Токтосунов Эрланбек Сапарбекович. Биринчиден ушул кирип келген орозо айыбыз менен, Рамазан айыбыз менен биздин мекендештерди, жердештерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Бардыгыбыздын ушу орозолорубуз туткан, кармаган орозолорубуз кабыл болсун, Аллах Таала кабыл кылсын, бизге, элибизге сабырдуулук берсин, Аллах Таала берген болсун. Эми бүгүнкү күнү ушул өзүңүздөргө, бардыгыңыздарга белгилүү болгондой коронавирус илдетин боюнча бардык жерде самоизоляция дейбиз. Самоизоляцияда отургандан кийин Россия Федерациясында кандай мыйзамдуулуктарды кандай сакташыбыз керек, эмне кылышыбыз керек, азыркы учурда регистрация маселелери боюнча, жалпы эле ушул биздин мигранттардын укуктары боюнча кеңири маалымат берип коелу деп бизди мени ушундай кылып суранып, ушул байшенем айтып калды. Мен макул болуп ушул сунушту ушул жалпыңарга ушул биздин мекендештердин укуктары боюнча маалымат берип коелу деп чечтик. Рахмат, урматтуу Эрлан Сапарбекович. Сизди бүгүнкү күндө конокко чакырганыбызда өзүңүздүн ишиңизди таштап, аз да болсо бизге убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Айтар сөзүбүз, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясындагы жалпы жарандар, мына ушул бизди көрүп аткан Самара шаарынан Екатеринбург жана Красноярский, Новосибир, Ускут, ошондой эле Сургут шаарынан көрүп аткан жалпы мекендештер, сиздерге айтарыбыз, агабызга болгон маселеңиздерди узатсаңыздар болот, бирок ошондо дагы сурооңуздарды так жиберсеңиздер, биз агабызга узатып, сиздерге жооп алып беребиз. Алгач эле суроонун башынан баштаганда биздин Эрланбек Сапарбековичке берер сурообуз, Россия Федерациясынын президенти Путин Владимирович 18 апрель 2020 жылган чыккан указ боюнча сүйлөп берсеңиз. Рахмат, жакшы суроо. Бул мындай айтканда биздин мекендештердин көбүндө ушул суроо пайда болот. Себеби дегенде мына жакын аранын ичинде өзүңөргө белгилүү болгондой ушул кырдаалга байланыштуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин 2020 жылдын 18 апрель 274 сандуу указын кабыл алынган. Бул менин колумда. Бул указ боюнча ушул коронавирус илдетине байланыштуу чет өлкөлүк, жалпы эле чет өлкөлүк жарандардын бул жерде Россия Федерациясында жүрүм туруму боюнча указ кабыл алынды. Бул указдын негизинде 15 март 2020 жылдан тартып 15 июнь 2020 жылга чейин биздин жарандарды алсак, регистрациясы бүтүп калган болуп калса, ушул аралыкта эч кандай мындай узартылбай эле, талап кылынбай 15 июнга чейин беймарал жүрсөңөр боло берет бул указдын негизинде. Жана ошондой эле бул РВП дейбиз, жана вид на жительство алган жарандарга дагы тиешелүү
мөөнөттөрү бүтүп калган учурда ушул мөөнөттүн ичинде жүрө беришет, узартпайт. 15-июнга чейин ушундай чечим кабыл алынды. Жана ошондой эле азыркы учурда мен сиздерге расмий түрүндө дагы айтып коеюн, ушул указдын негизинде бир дагы укук коргоо органдарына, полиция дейбиз, УВМ, управление по вопросам миграции биздин жарандарды токтотуп, же алардын үстүнөн бир кандай бир депортация, выдворение кылганга эч кандай укугу жок. Себеби дегенде бул нерсе, бул указдын ичинде ошондой көрсөтмө берилип жүрөт. Бул баардык нерсе ушул убактылуу Россия Федерациясынын президентинин мындай айтканда ошол тараптан киргизилген иш-чаралар. Рахмат, Эрланбек Сапарбекович. Албетте урматтуу мекендештер, бул жака жазып жаткандай эле үнүңүздөр жаңырып жатат. Бир эле телефондон чыксаңыздар болбойбу дейт. Мүмкүнчүлүгүбүз барынча чыгып жатабыз. Албетте мына ушул биздин Москва шаарында азыр карантин учурунда бир аз да болсо ошол сиздерге суроо берели деп, суроого жооп берели деп чыгып калдык. Айтсаңыз, Эрланбек Сапарбекович, мына ушул пропускной режим боюнча өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтып кетсеңиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой 15-апрелден баштап, 15-апрелден баштап пропускной режим кабыл алынган Москва шаары боюнча, Москва жана Москва областы боюнча. Бул Москва шаарынын мэри Собянин жана Москва областынын губернатору Воробьев тарабынан кабыл алынган указ жана кабыл алынган постановлениялары кабыл алынган. Бул постановлениялар боюнча көчөгө чыгыш үчүн бул чет өлкөлүк жаран эмес, баардыгы эле Россия Федерациясында жашап жаткан жарандар көчөгө чыгыш үчүн, көчөгө чыгыштын 3 түрү боюнча чыкса болот. Бул биринчиси, бул ишканага өзүнүн иштеп аткан жерине пропуск алса болот, пропуск алып жана чыгып иштесе болот. Экинчи, медициналык жанагындай поликлиника дейбиз, ооруканага дейбиз, адам бир жери бир кандай бир дарттап калса, чыгып ошого пропуск алганга укугу бар. Жана ошондой эле үчүнчүсү, дачасына деп коебуз, жанагындай 100 метр жашаган жеринен 100 метр аралыктан алыс жака магазинге дейбиз, бир жумада 2 жолу ошондо пропуск алып чыгып келсе болот. Ал пропуск алуу өзүнүн шарттары бар. Пропуск алуу шарттары боюнча мен кыска нуска айтып коеюн. Бул Мосру приложениясын телефондоруңарга скачивать этип, анан кийин ошол жерден кирип туруп, ошол жерде пропуск дегенди бассаңар эле, дальше уже өзү эле алып кете берет. Фамилия, имя, отчествоңарды киргизишиңер керек болот. Анан тройка, номер, карты, ошолордун баарын киргизип туруп, анан кийин цифровой код келет. Цифровой код келгенден кийин ошол кодду көрсөтүп эле кете бересиңер. Полиция бар, туткан полиция баргачы. Бул нерсе 30 апрелге чейин уланат, 30 апрелге чейин. 30 апрелге чейин ушундай пропускной режим колдонуп турат Москва областы боюнча. Рахмат, урматтуу мекендештер, албетте жалпыңыздар угуп жаткан болсоңуздар дагы дос, жакын туугандарды айтып кетиңиздер. Мына ушул эфирге кирип жалпы бүгүн 1,5 саат эгер элден жакшы бир көңүл бургусу суроолор көбөйгөн болсо 2 саат агайыбыз биз менен жооп берүүдө болот. Андан сырткары жалпы мекендештерге айтыңыздар, угуп отурса сурооңуздарды берсеңиздер болот. Эрланбек Сапарбекович, айтсаңыз, мына ушул биздин жарандар эң эле жакшы бир азыркы учурда дагы оор көйгөй болуп аткан бул айлык маяналарды өндүрүү боюнча кенен туура азыркы учурда эми кыйын болуп атат. Мындай айтканда өзүңөр туура түшүнөсүңөр, жанагындай көпчүлүк мекеме ишканалар азыркы учурда ишин токтотту. Ишин токтоткондон кийин көп ишканалар азыр мындай айтканда банкрот болуунун алдында турушат, коркунучунун алдында турушат. Себеби дегенде бул коронавирус илдетин келгенден баштап көпчүлүк мекеме ишканалар, фирмалар өзүнүн ишин токтотту. Ошого байланыштуу биздин көпчүлүк биздин жарандар ошо фирмаларда иштеген.
анан кийин айлыгын ала алышпайт. Бул аябай мындай айтканда көйгөйлүү маселе болуп саналат. Эми бул маселе боюнча мындай көпчүлүк учурда биздин жарандар келишим түзбөй эле ошол фирмаларда өзүнүн ишин кылышат. Ушундан улам мындай айтканда неофициалдуу ишке орношуу деп айтылат бул нерсе. Ушу неофициалдуу дегенден кийин бул жерде укуктары, биздин жарандын укуктары кескин түрүндө азаят. Эмнеге азаят? Себеби дегенде мына эмгек кодексинин негизиндеги статьялар, шарттар, отпускной дейбиз, жанагындай выплата, компенсация дейбиз. Ошонун баардыгынан айрылат биздин жарандар. Себеби дегенде неофициалдуу. Официалдуу качан болот? Келишим түзгөндөн кийин ошол келишимди иш берүүчү, жумуш берүүчү, работодатель дейбиз, барып УВМ, управление по вопросам миграцияга өзү катташ керек. Каттагандан кийин, анан кийин ал жактан уведомление алат. Уведомление алып туруп, ушул жаран катталды, ушул жаран мына фирмага келип туруп, мындай кызматка ишке алынды дегенден кийин ошол жарандын жумушу менен жанагы жумушчунун ортосундагы эмгек келишим официалдуу, расмий болуп саналат. Ошодон кийин гана ал жаран ар кандай мыйзам чегиндеги компенсацияларга, ар кандай отпускной жанагындай выплаталарга ошолорго укуктуу боло алат. Ал жок, эч кандай укугу андай болбойт. Мен түшүндүрүп кетейин. Анан экинчиден, ошол жумуш берүүчү любой время эч кандай эч нерсени түшүндүрбөстөн туруп эле ошол жумушчуну жумуштан кетирилгенге деле эч кандай мындай айтканда эч нерседен коркушпайт андай адамдарчы. Себеби дегенде алардын ортосунда эч кандай келишим жок болгондон кийин бирөөнүн үйүндө без документ жашагандай эле болуп тура алат да. Ошол бар кете бер, сен экөөбүздүн ортобузда эч кандай бир келишимибиз жок, башкабыз жок деп туруп, заработный платасын жанагындай эмгек акысын дагы төлөбөй чыгарып беришет ишканаданчы. Ошодон улам анан кийин биздин жарандар анан кийин башталат, анан менин айлыгымды бербей койду депчи. Ошо айлыгын ошодон мурун, ошо мен айтып кетким келет, эмгек келишим түзгүлө ошол жумуш берүүчү менен обязательно түзүп, анан кийин иштесеңер, ушундай акыбалга келбейсиңер. Бирок бизге эми, конечно, ошондой акыбалга келип калгандан кийин биз кандай кылабыз? Биз айла жок жардам беребиз. Андай адамдарга дагы жардам берип, биз өндүрүп атабыз. Өндүрүү ал мындай сот тарабынан мындай айтканда өтө узак жолу анынча. Мен эми индивидуальный болот ар бир адамдын ишичи. Аны эмгек келишими түзүлгөндүгүн аныктоо жөнүндө сотко биринчи арыз бериш керек. Анан кийин алынын артынан бир 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай, 1 жылдап жүрөт ал айлык өндүрүү боюнча. Ошондуктан биз через следственный комитет деген кандай 145-чи прим 1 статьясы бар. Ошонун негизинде 2 ай же 3 ай эмгек акысын төлөбөй койсо, Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык бул кылмыш болуп саналат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында bunday нерсе жок. Ушуну менен өзгөчөлөнөт Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодекси. Дагы бир жолу кайталап кетейин. 2 же андан ашык 3 айдан, 2 айдан ашык заработный платаны бербей койсо, жумуш берүүчү биздин работниктерге бул кылмыш болуп саналат дагы. Биз ошол арыздарды, объяснительдерди, материалдарды полный даярдап туруп, следственный комитетке өткөрүп берип атабыз. Следственный комитет тигилерди чакырып туруп, үстүнө кылмыш козгойбуз дегенде эле көпчүлүк учурларда төлөнүп калган атат. Ошондо биздин жарандарга биздин заработный платаларын алып берип атабыз. Рахмат, урматтуу Эрланбек Сапарбекович. Урматтуу мекендештер, сиздерге өзүңүздөргө маалымдуу болгондой эле жалпы жарандардын, биздин мекендештер жана бир туугандардын улуттуу маселесине агайыбыз жакшы бир жооп берди. Бүгүнкү күндө дагы айта турган маселе, бизде дагы бир суроолорубуз көп. Албетте, урматтуу туугандар, биз бир топ суроолорду сиздерге тиешелүү болгон суроолоруңуздарга жооп бердиртип алып, андан ары сиздердин берген суроолоруңуздарды беребиз. Албетте, биз айтарыбыз мына ушул биринчи агайыбызга даярдаган суроолорубузду берели. Албетте, ортосунда сиздердикин дагы окуйбуз. Агай, айтсаңыз, мына ушул дагы бир маселе үй бүлөлүк болуп, биздин жарандар чет өлкөдө жүрүп, мына Москва шаарында, Россия Федерациясында жүрүп, ажырашуу
bir sotko berip ajырашуу жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Эми мен айтып кетейин, бул маселе боюнча, бул жагдай мага мындай айтканда мурунтан бери эле билебиз, бул маселе, бул аябай кыйын маселе. Мен өзүм мурун адвокат болуудан мурун өзүм судья болуп иштегенмин, сот болуп иштегенмин Кыргыз Республикасында. Ошондой эле мен карап жүргөнүмдө, иштерди карап жүргөнүмдө жылына биздин сот жылына где-то 1,5 миң ажырашуу каралат эле. Ажырашуунун ошондо бир мындай кылып карап көргөндө 80%, 70-80% тилекке каршы ушу биздин мигранттарга байланыштуу. Мындай айтканда, аялы же күйөөсү кетет Россия Федерациясына же чет өлкөгө. Ошол боюнча көпчүлүк үй бүлө бузулуп кетип атат. Бул мындай айтканда социалдык проблема деп айтса болот. Бул Кыргыз Республикасынын социалдык проблемасы. Көпчүлүк үй бүлө ушундай бузулуп кетип атат. Ошого эми кандай? Эми бузулгандан кийин бузулат экен, эми бузулгандан кийин кандай болот? Значит, Россия Федерациясында дагы бул жакта мындай айтканда жубайлардын бир тарабы Россия Федерациясында болсо, же экөө тең эле бул тарапта болсо, бул ушул жерде жашаса, кадимкидей эле Россия Федерациясынын жарандык процесстик кодексинин негизинде арызы берип ажырашканга укугу бар бул жердечи, эки тараптан тең элечи. Ал мындай айтканда жарандуулугунан белгиленбейт. Жарандуулук бул жерде эч кандай роль ойнобойт. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын жаранды болсо деле бул жердин Россия Федерациясынын сотторуна исктерди берип ажырашуу боюнча, анан ошондой андан нары балдар ким менен калат деген маселени, анан ошондой эле андан нары алимент өлчөмүн кимден канча өлчөмүндө өндүрүү боюнча ушундай маселелердин баардыгын биз карап, элдерге арыздардын баардыгын берип, мыйзам чегинде өндүрүп, ажыраштырып берип атабыз. Бул суроого дагы айтарыбыз, граница ачылмай сайын элчиликтин же болбосо мына ушундай эр-азамат активисттердин колунан эч кандай жардам бериле албайт. Биринчи биз границанын ачылышын күтүшүбүз керек. Кантип кетебиз, 3 балам бар. 3 балам менен кыйналып жатабыз. 30-unda квартплатаны берип бошотуп кой деп атат дейт. Урматтуу Эрланбек Сапарбекович, айтсаңыз, бар эле окшош суроолор келиптир. Мына ушул квартплата жөнүндө сүйлөп кетсеңиз. Ушул боюнча мен айта кетейин. Ушул боюнча да биздин мекендештердин көп катачылык келтирет. Мен айтып кетем азырчы. Эмне кандай? Кирет, жанагындай үйдү кандай айтканда снимать этет, келишим түзбөйт. Келишим түзбөй туруп анан кийин же келишим түзөт, эки адам жашаганга эле келишим түзөт ошол үйдө. Келишим түзүп туруп, анан кийин башка көп тууган уруктарын же тааныш билиштерин же акчалай бөлүп алып туруп, ошол үйдү бөлүп алып туруп, ачык айтканда эле жакшы бөлүп алып туруп анан жашашат ошол жердечи. Анан жанагы калган адамдар келишимде көрсөтүлбөйт. Анан кийин хозяин келип туруп караса, булар жокко. Булар боюнча келишим жокко. Мына келишимде калган адамдар, мына 4 адам жашайбыз дедиңер беле. А эмнеге бул жерде 18 адам болуп кеткен? Вот ушудан пайда болот дагы, анан кийин давай чыккыла дейт бул жерде. Эмнеге чыгабыз? Биз заранее төлөп койгонбузго, алдын ала 2 айга, 3 айга төлөп койгонбузго дейт. Кечирип кой, сен шартты бузуп атасың, келишим шартын бузуп атасың, сен чыгып кетишиң керек бул жерден деп. Болбосо мен полицияны азыр чакырам дейт. Мындай айтканда туура эле, алардын требованиясы туура эле болот, хозяиндин. Себеби дегенде көпчүлүк учурда биздин жарандар ошо келишим түзүп атканда ошого көңүл жакшы бурушпайт. Ошого жакшыраак көңүл буруш керек. Анан кийин дагы алдамчылык, көп учурда алдамчылыкка учурап калып атат биздин жарандар. Кандай болот? Мына частный бир компаниялар бар. Биз снимать этип беребиз, биз квартира таап беребиз, арзан квартираны биз таап беребиз, бизге 10 миң же 15 миң жөнөткүлө, 15 миң жөнөткүлө же бергиле деп ошондой болуп туруп жөнөкөй бир договор кол койдурат. Кол койдургандан кийин
Ал жерде договорда не деп жазылат? Ал жерде жөнөкөй эле биз интернет аркылуу эле бир адрес беребиз, ошого барып, ошого ошо адрес берүү үчүн эле 15 миң, 10 миң, 15 миң акчасын алып коет. Биздин жаран аны окубайт, биздин жаран жанагы адамдын сөзүнө ишенип эле 10 миң, 15 миңди мага квартирага таап, мени киргизип коет турбайбы деп туруп, анын алдын ала акчасын берет дагы, ошондо алданып кетип атышат. Аябай көп мындай историяларчы, аябай көп. Ошон үчүн жанагы квартираны дагы снимать этип атканда, ошол квартиранын кожоюнун текшеребиз. Кантип текшеребиз? Выписка из ИГРН деген болот. Ошо выписка из ИГРНди карайбыз, ошол жерде фамилия, имя, отчество, ошол адам турабы? Паспортуңузду көрсөтүп коюңуз. Бул жерде мына, например, Сидоров деп жазылып турат. Сиздин фамилияңыз Сидоровбу? Сиздин келишимди кол коюш үчүн укугуңуз барбы ушундай? Көрсөтүп коюңуз мага. Же или ошол квартирада 3 же 4 же 2 собственник болуп калышы мүмкүн. Ошонун бардыгына калгандарынан дагы доверенность барбы сизге, сиздин атыңыздан? Сизге. Себеби дегенде мындай историялар дагы көп болот. Бирөөсү ошол собственниктин бирөөсү келишим түзөт дагы, кийинки собственник келет дагы, мен макулдугумсуз эле келишим түзүп коюптур, бул давай үйдөн чыгып кеткиле, мен настоящий хозяинмин деп ал чыга калат. Көрдүңөрбү? Акчаны болсо, биздин мигранттарыбыз болсо көп төлөп коет. Алдын ала 70 миң, 100 миң, 150 миң деген акчаларды төлөп коюшат алдын алачы. Анан бала чакалар менен кайка чыгып кетиш керек. Вот ушундай случайлар аябай көп болот. Анан кийин мен айтып кеттим эле, жанагы биздин основной жумушубуз өзү кылмыш иштери боюнча. Биз азыркы учурда мына ушул учурда азыр где-то бир 25-30 ишибиз бар, кылмыш иш. Бул көпчүлүк учурда биздин жарандар тилекке каршы кылмыш жоопкерчилигине тартылып, СИЗОлордо отурат. Ушундай мындай айтканда тергөөнүн алдында жүрүшөт да көпчүлүк учурдачы. Эми тилекке каршы ошондо болуп калып атат. Эми ал жарандардын да укуктарын коргошубуз керек болот. Коргоп, көпчүлүк учурда мындай айтканда Россия Федерациясынын мыйзамдарын түшүнбөстүгүнөн улам ушундай нерселерге барып коюп атышат. Жанагындай жөнөкөй эле безобидный деп коебуз, жөнөкөй эле бирөө жарым бир сотовый телефон, бирөө бир карыз болуп калат, бир досу карыз болуп калат. Көпчүлүк учурларда ошо сотовый телефонун тартып алып коюп, мына сотовый телефонуңу сен өзүң карызыңды бергениңден кийин мен берем деп койсо, тиги шериги болсо, досу болсо, барып туруп же таанышы болсо барып арыз жазып коюп атат үстүнө. Арыз жазып койсо, буну открытое завладение имущества деп жанагындай грабежга деп анан кийин үстүнө кылмыш козгоп тартып коюп атышат. Ушундай грабеж боюнча, уурлук боюнча, башкалар боюнча ушул биздин өзүбүздүн азыр юридикалык компаниябыз бар. Ушунун менин коллегаларым дагы бар. Жалаң мындай айтканда мурун тажрыйбасы аябай күчтүү тергөө бөлүмүнүн тергөө башкармалыгынын башчылары болуп иштеп турган менин коллегаларым бар. Талиев Медетбек Жолдошбекович деген бар. Жана башка мына Бекназаров Абдидусаевич деген бар. Бул прокуратура системасында өмүр бою иштеген. Анан кийин дагы бир биздин менин жардамчым бар, чечен бала, Али деген бала бар. Ушулар бардыгыбыз, анан кийин Дмитрий деген дагы бир коллегабыз бар, Ипатиков деген. Биз бардыгыбыз ушул биримдикте иш аракеттерибизден улам ушул көпчүлүк адамдардын үстүнөн кылмыш иштерди кыскартып, соттон ошол адамдар биздин мигранттарыбызды алып чыккан аракет кылып жүрөбүз. Рахмат, Эрланбек Сапарбекович. Мына ушул жакта дагы бизге келген суроолорду айта кетсек, Первый Нежный аккаунту менен жазып аткан биздин эжекебиз. Силер эмнеге бизди алып кетпей атасыңар, качан гана өлгөндө алып кетесиңерби деген суроону жибериптир. Буга кандай жооп бересиз? Мен түшүнбөй атам суроогочу. Каяктан каяка алып кетишибиз керек мен түшүнбөйм. Кыргызстан биздин мамлекет башчылар самолет жиберип алып кетип атыптыр го. Именно бизди эмнеге алып кетпей атасыңар? Силер эмне биз өлгөндө алып кетесиңерби деген суроо жибериптир. Эми жакшы суроо бул делечи. Мындай алып карап көргөндө ар бир мамлекет өздөрүнүн жарандары боюнча жарандарын ойлонуш керек. Башкача айтканда,
биздин жарандык паспорттарыбызда мурунку көк паспорттарда жазып койчу. Кто является владельцем данного паспорта, он находится под юрисдикцией Кыргызской республики, он находится под защитой государства Кыргызской республики деген жазуулар болчу да. Ушул жакшы жазуу өзү негизичи. Мына российский паспорттарда дагы бар, Америка Кошмо Штаттарынын паспорттарында дагы бар. Ушуга жакшы мындай көңүл буруш керек. Бул эми мындай карап көргөндө биздин мигранттарыбыз, биздин жарандарыбыз чет өлкөгө ушул жакшы жашоодон кетип калган жери жок. Өздөрүнүн үй бүлөлөрүн таштап, бала чакаларын таштап, бул жака иштеп, ушу нан таап, анан кийин ошол жака жөнөтүп, бала чакасын багуу үчүн келишкен бардыгы. Алардын баардыгын туура түшүнүшүбүз керек. Туура эми ушуну чындап айтканда мына жакында Тажикстан Республикасынын президенти Имамали Рахмон өзүнүн жарандарын 2-3 самолет жөнөтүп, өзүнүн жарандарын алып кетиптир. Деп угуп атабыз, мына Федерация мигрантов деген ошонун президенти бар, Коженов Вадим деген, мен YouTube каналынан карап ошону көрдүм. Ошондой эле нерселерди дагы биздин мамлекеттик мындай айтканда кызматкерлер ошол үстүндө иштеш керек. Мен жогорку кеңештен деле көрүп атабыз, көпчүлүк депутаттар ушу биздин правительствого, өкмөткө кайрылып атышат, биздин мигранттарга алып кетип атышат. Акыркы 20-30 жылдан бери биринчи жолу бизден жардам сурап атышат. Ушул дайыма эле бул мигранттар биздин бюджетти толтуруп аткан. Ушул мигранттарыбызды биз эмне себептен ошо талаада калтырып коюп атабыз, ушундай кыйын акыбалда депчи. Действительно алардын сөздөрү, мына депутаттардын айтып аткан сөздөрү деле туура. Караш керек, кандай бир чартерлер, рейстерди организовать этиш керек. Мына азыр мен билишимче, мына Россия Федерациясынын деле Россия Федерациясынын көп жарандары ошол жакта кете албай отурган Россия Федерациясынын кыргыздар, бирок Россия Федерациясынын паспортун алып, жарандыгын алып отургандар көпчүлүгү үй бүлөлөрү бул жакта келе албай калган, ошол жакта отургандар аябай көп. Ошону кандай кылыш керек? Ошону тиги Россия Федерациясынын тиги жактагы посольствосу менен сүйлөшүп, канча граждан болсо, Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги аркылуу сүйлөшүп, ушул иш-чараларды жүргүзүп, тиги жактан Россия Федерациясынын жарандарын бул жака салып, бул жактан Кыргыз Республикасынын жарандарын тиги жака алып кеткенге көрүш керек да, чараларды көрүшүбүз керек да. Туура эле, мен ушул кете албай калган жарандардын айткан пикирлерине толук кошулам. Действительно ал туура. Рахмат. Карайсыңар. 98-статьяны карасаңар, ушул жерде дааналап көрсөтүлүп турат. Жанагындай биз чет өлкөлүк жарандар иштеп аткан өздөрүнүн бала чакасына ДМС алган кокуу бар. ДМС менен деле өздөрүңөрдүн балдарыңардын леченияга апарып, каттоого тургузуп, акысыз ошондой кылсаңар болот. Рахмат. Дагы бир жерде мына ушул жерде биздин Замирбек кызы Клара аккаунтунда жазып аткан биздин жердеш жана мекендешибизге айтарыбыз, Москва шаарына акча которулду деп жатасыздар, бирок мекендештер деле элчиликтен 300 рубльдик тамак аш продукт алай келди дейт. Урматтуу мекендешибиз, сизге айтарыбыз, ошол 300 рубльдикти тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр деп мүмкүнчүлүгү барынча мына ушул ар бир инсанга таркатылып атат ошол нерсе. Аз да болсо ошону жардам кылып турсаңыздар, дагы да жардам болуп калар алдыда. Андан кийинки биз сизге бере турган маселебиз мына ушул дагы эле мектепке жаш балдарды окутуу мына ушул жерде ошол боюнча. Мен кыска нуска жооп берейин. Бул боюнча дагы бул деле ушул договор о Евразийском экономическом союзе ошол жерде каралган. Себеби дегенде Кыргызстан ошол таможнянын бажылык биримдикке киргенбиз. Ушул жерде дагы көрсөтүлгөн. Бирок бир катачылыктарды, бул эми бир эмес, бул негизги катачылыктарды кылып коет биздин жарандар. Бул жерге келгенде, Россия Федерациясына келгенден кийин жашаган жеринин регистрациясы жок болот да. Анан кийин ортомчу адамдар аркылуу регистрациясын жасатат. Жасатканда өзү, допустим, метро башка бир мына Павелецкийде жашаса, өзү
фактически ушул жерден квартираны снимать этип Павелецкийде жашаса, регистрациясы совсем эле Красногвардейскийде болуп калат, же ошол жакта болуп калат дагы, мына ортомчо аркылуу алганда регистрациянычы. Ошол жактагы бир үйгө регистрация болот дагы. Ошондой болгондон кийин өзүнүн баласына кандай кантип киргизиш керек? Мектепке апарат. Мектепке апарса, мына Павелецкий метродо жашаган дарек боюнча мектепке апарса, ал айтат, регистрацияны бер дейт, ата-энесинин регистрациясын сурайт. Жаш балдарды дагы ата-энесине окшотуп эле регистрация болот. Только ата-энеси кайсы жерде регистрация болсо, ошол үйгө, ошол жерге регистрация болушу шарт жаш баланын делечи. Регистрациясы болгондон кийин, значит, өзү Павелецкийде жашаса, регистрациясы Красногвардейскийде болсо, значит, мектепке ошол жакка барып калыш керек болуп калат. Вот ошондуктан жашаган жерге регистрация болсо аябай жакшы болот. Жашаган жерге регистрация болбогондордун ичинде саны Кыргыз Республикасынын жарандары аябай көп. Мына салыштырабыз да биз дайыма чет өлкөлүк башка жарандарды салыштырабыз. Өзбек Республикасынын жарандарын, Тажик Республикасынын жарандарына салыштырмалуу Кыргыз Республикасынын жарандары кескин түрдө аябай көп жашаган жерине регистрациясы болбойт. Ошондуктан любой полицейский, любой участковый келип туруп деле жашаган жерин текшерип туруп, сен жашаган жериңе регистрацияда турбайсың, ошондуктан Россия Федерациясынын мыйзамын бузгансың. Бул мыйзам федеральный закон ФЗ 114 деп коет. 26 статьясында каралган бул жерде жашаган жери боюнча регистрациясына турбагандан кийин депортация жана выдворение калып келет бул дагычы. Рахмат. Дагы бир суроо берерден алдын, урматтуу мекендештер, акчабызды ала албай калдык, кимге кайрылабыз, миграция жардам бербей атат деген биздин мекендештерибиздин суроосуна мына ушул айтарыбыз сиздерге маалым болгондой эле алдында жазылып турат. Адвокат Эрланбек Сапарбековичтин өздүк WhatsApp уюлдук номери жазылып турат. Ошого кайрылсаңыздар, албетте ар бириңиздерге өзүнүн консультациясын жана эгер колдон келсе жардамын берет. Кийинки суроо сизге, Эрланбек Сапарбекович. Мына ушул жакта өзүңүзгө маалым болгондой эле кыргыз мекендештерибиз той кылып, жайгашып, үй жай алышып, анан ушул жерде үйлөнүп ачат. Ушул жактан туруп ЗАГС алса болобу? Жакшы суроо. Бул да аябай жакшы суроо. Көпчүлүк учурларда берилип аткан суроолордун бири болуп саналат. Туура. Мен дагы айтып кетейин. Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык чет өлкөлүк жарандар ушул жердеги ЗАГС бөлүмүнө, мындай башкача айтканда жарандык абалды каттоо бөлүмдөрүнө барып арыз жазып, ушул жакта эле жанагы ЗАГС күбөлүгүн алса болот. Эч кандай тоскоолдук болбойт. Алгандай болот. Аны ошол эки жарандын, жубайдын бирөөсүнүн регистрациясы боюнча эле ошол райондогу жарандык абалды каттоо бөлүмүнө кайрылат. Арыз кайрылат. Кайрылгандан кийин ал жерде өздөрүнүн анкетасы болот. Анкетасын толтурушат дагы. Ушул жерден эле күбөлүк алат. Болду, эч кандай проблемасы болбойт. Рахмат. Урматтуу мекендештер, сиздерге айттыларыбыз мына ушул жерде дагы бир айта турган сөзүбүз. Сиздер окшош эле суроону берип жатасыздар. Албетте сиздерге дагы биз эч кандай жооптуу сөздү кое албайбыз. Айтайын дегенибиз, адвокат Эрланбек Сапарбекович башында, сөздүн башында айтып кетти, суроонун башында. Качан гана мамлекет башчы ачып же болбосо биздин мамлекетибизден буйрук чыкканда гана сиздерди мына ушул жактан алып кетүү жолдорун жасап, анан дагы бир иштерди жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Буну биз чечпейбиз, мигранттар жана өзү эл чечпейт. Мунун мамлекет башчы мынау элиң эмне болсо ошол болду деп бүгүн башка мамлекеттерди эле сыңар эле границалардын жалпысын жаап, Россия Федерациясынын мамлекет башчысы дагы мына ушул учурду колдонуп жатат. Сиздерге маалым болгондой эле башка шаарлардан, Новосибирский шаарларынан мына ошол билет алып аэропортко кирип калгандагы адамдарды алып кетишти. Ошол суроого көбүрөөк таянып, сиздер бизди качан алып кетесиздер деген суроону берип жатасыздар. Эми сиздердин сурооңуздар эң улуттуу суроолорду бул жакка берип жатабыз, ошого гана жооп берип атабыз.
Албетте сизге дагы бир кийинки сурооңуз мына ушул жерде келип жаткан биздин. Административдик выдворение, запрет на выезд. Ушул боюнча дагы сүйлөп берсеңиз. Эми административный выдворение деп коебуз. Бул мындай айтканда бул запрет на въезд. 26 федеральный закон от 15 августа 1996 года номер 114 ФЗ-114 о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию деген мыйзам кабыл алынган. Ушул мыйзамдын карайбыз 26 статьясын карап туруп 4 бөлүгүнө карасак. Бул жерде жазылып турат. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно 2 или более раза в течение 3 лет привлекались к административной ответственности. В течение 3 лет деген жери бар. Эми бул мындай айтканда көпчүлүк учурда бул таксистерге тиешелүү штрафты мындай айтканда 3 штрафты 2 штрафты 2ден анда ашык штрафты 1 күндүн ичинде деле алып койгонго болот. Ошондуктан бул эми мыйзам мындай айтканда мурун колдонулбай жүрчү биздин жарандаргачы. Акыркы октябрь 2019 жылдан баштап ошондой колдонулуп калды. Бул вопросту биздин посольствого кайрылганбыз. Бул мындай айтканда таможнялык союздун ичинде карала турган маселе бул. Себеби дегенде таможенный союзга ошон үчүн киргенбиз. Бизчи ошол биздин укугубуз, милдеттерибиз башкачараак болушубуз керек деп. Бирок бул статья боюнча, мен айтып кетейин азыр, бул статьянын боюнча чет өлкөлүк жанагында Өзбек, Тажик республикасынын жарандары менен бирдей болуп калган биздин укугубуз. Ошондуктан өткөндө конференцияга дагы катышканбыз бул боюнча биздин посолубуз конференция дагы уюштурган. Бул конференцияда да биздин посол дагы ушул жагдайды өзү көтөрүп чыккан ушул маселени. Ушул нерсе азыр таможнялык союздун ичинде каралып атат. Рахмат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бизде Инстаграмда саатыбыз чектелүү болгондукка байланыштуу албетте бизде мекендештерибиздин суроосу көп болуп атат. Ошол учурдан пайдаланып агайыбыздан дагы бир 30 минутта суроолорго жооп берүүсүн сураналы. Алгач азыр сиздер үзүлүп калгандан кийин кайдан көрөбүз деген суроолор туулган болсо, Boston Media YouTube каналынан көрө алсаңыздар болот. Жана ошондой эле Маек ТВ аттуу YouTube каналындагы болот. Же болбосо мына ушул аккаунттардан биз толугу менен киргизип кое алабыз. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Дагы да эмиңдиги 6-күнү дагы мына ушундай суроого жооп берүүчү элчиликтен же болбосо миграция кызматынан өкүлдөрдү чакырып беребиз. Сиздер үчүн ар 6-күнү өзгөчө бир жаңылыктарды айтып турабыз. Бизге катталып ушул жактан уксаңыздар болот. Эң тез кабарды сиздерге бир гана ушул Маек ТВ каналы жана Boston Media каналы сиздерге жеткизип турат. YouTube'га катталсаңыздар ошол жактан көрө аласыздар.